Россиядан, Казакстандагы ушу жаңы төрөлгөн балдарга ушуларга өтө мындай көңүл бурат экен да. Бул биздин келечегибиз да, бул бизден кийинки урпактарыбыз дегендей. Ушуларга жөлөк пул боюнча ушулар төрөлгөндөн баштап ар биринин ушу бир өзүнө жетилгенге чейин тамак ашынан баштап памперсине чейин баарын карашат экен да. Сиздер ушул маселени келечекте мындай карап атасыздарбы? Ушуга бир программа киргизип карабагансыз, эгер карыз элек болсо ушуну мен сунуштап кетет элем да, ушундай бир караш керек да, ошо кошуна мамлекеттерден алып кандай кылып. Рахмат, Тазабек Экрамович, туура айтып атасыздар. Ар бир мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кандай сүйүнчү пулдун размерин төлөп келатат, өз мамлекетинде ошону бекиткен. Бизде бүгүн ошо бюджетибиздин мүмкүнчүлүгү 4000 сом болуп атат. Албетте муну көбөйтсөк дагы жакшы болмок. Муну дагы бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша өкмөт сиздердин карооңуздарга алып кирет деп билем. Анан мынабы 3 жашка чейин балдарга жөлөк пул төлөө боюнча бул дагы туура маселе. Бүгүнкү күндө мына бизде 30 000 инвалид балдар болуп атат. Анан биз атайын изилдөөлөрдү кылып көрсөк, көпчүлүгү ошол биринчи 3 жылда бала жакшы татыктуу тамакка жетпегендиктен жана ошого бир көңүл бура албагандыгыбыздан ушундай инвалидтердин дагы саны көп болуп атат. Мен ойлойм, бул туура эле болот эле, бирок эми мага чейин бул чечилген маселе, мен буга комментарий бере албайм. Биз мүмкүнчүлүккө жараша өкмөт менен сүйлөштүрүп дагы муну дагы киргизүүдүн аракетин көрөбүз деп ойлойм. Андан сырткары биз ошол пособие жөнүндө мыйзамга ылайык жыл сайын ушу ГМДнын размерин карап чыгышыбыз керек. 2 жылдан бери бул ГМДнын размери каралган эмес. Эмки жылга ушу ГМДны мына азыр 900 сом деп белгилегенбиз. Муну карап чыгуу боюнча өзүбүздүн сунуштарды өкмөткө беребиз жана сиздердин карооңуздарга киргизебиз деп айтам. Анан сиздер туура айтып атасыздар, бүгүн мынау акча өтө мындай аз акча болуп атат. Анан ошонун даректүүлүгүнү камсыз кылуу боюнча жаңы справкалар дагы суралып жатат да. Себеби азыр мага аябай көп мындай кайрылуулар болуп атат. Биздин ушу айылдан эле деп адамдар чалып атышат, базарда иштейт. Ашканасы бар же башкасы бар, ошолорду алып атат. Мен мугалиммин, 7000 сом алам, 5 балама бөлүп келгенде 900 сомдон ашып кетип, мен ала албай калып атам. А ошол эле учурда бизнес менен заниматься эткен, кичине соода саттык кылып, орто деңгээлдеги байлыгы бар адамдар алып калып атат деген сын пикирлер бар. Ошого сиздерди туура түшүнүүгө мен сиздерди чакырат элем. Ошол жаңы биздин справкаларды сурап аткандыгыбыз ошондон болуп атат. Бирок сиздер туура айтып атасыздар, биз муну автоматташтырып, элдерди кыйнабастан аны министрлик өзү топтош керек. Бул багытта иш жүрүп атат.